Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, Көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Бүгүн биз Көкбөрүнүн негизги жылдызы Манас Ниязов тууралуу сөз кылабыз. Алдыда Манастын өмүр баяны менен сиздерди тааныштырып, спортчу тууралуу кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Манас ойногон формасын канча миң сомго саткан, Манастын атын ким койгон? Дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Толук аты жөнү Ниязов Манас Токтогулович. 1993 жылы 27 апрелде Өзгөн районуна караштуу Дөң Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Саламатсыңарбы? Мен семейный психолог болом. Эмне проблема болду? Кандай проблема менде жок. Могу жеңең психовать этчинде болуп атат. Айтыңыз. Айтып атпайм, битагел айтып атам. Кайра сөздү бөлөсүң. Луку көбүсүн. Гыйраттың эле. Алтыным десе. Мен жанагы өзүм жакшы көргөн сериалдарды такыр көрбөй калдым. Мындан сурасам эле телефону гигабайт түгөнүп калды дейт. Жада калсам, жанагы подружкалар менен сүйлөшпөй калам ба? Единица жоктун такыр телефонуңду бербейсиң го. Эмнеге барам мен? Ошол эле. Ушул Чоң проблема да. Анда отурулган. Анан болду мына. Мурун деген 750 сом 4 жумага берилсе, азыр 495 сом гана. Ичинде безлимитный интернет, акысыз чалуулар жана 200дөн ашык телеканалдар бар. Андан тышкары домашний кинотеатр да бар. Вот алдагы мен сурабачы телефон. Ассалам алейкум. Психолог. Бул жөн эле проверка связи. Интернет чөткү экен. Мектепке чейин ата-энесинин колунда болуп, мектеп жашы жеткенде ошол эле айылдын орто мектебинде 2000-жылдын 1-сентябрында кабыл алынган жана ошол эле мектепти кийинчерээк 2011-жылы аяктаган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн эң кичүүсү болгон Манастын үй бүлөсүндө ата-энеси, 4 агасы жана 2 эжеси бар. Азыркы учурда үй бүлөлүү. Манас кантип Көкбөрүгө кызыгып калды деген суроо жаралат. Бул суроого жооп оп-оңой. Себеби ал Көкбөрүүчүлөр династиясында жарык дүйнөгө келген. Айта кетсек, атасы Ниязов Токтогул Кыргыз Республикасынын түштүк жергесинде кеңири таралып абдан кызуу тамашага алынган Аламан улак оюнунда атагы чыккан балбандардын бири болгон. Өз сөзүндө Ниязов Токтогул: "Мен СССР убагында совхоздун жылкысын кайтарып иштегем. Өмүр бою жылкы жандыгына жакын өстүм. Ошол себептен өзүм да, балдарым да улак тартып чоңойду. Мен жаштыгымда абдан жакшы улак тартчумун. Бирок бул аламан улак оюну топтошуп 2-3төн болуп биригип ойногондо ийгиликке жете турган оюн болгондуктан, көп учурда жалгыз болгондугумдан, жардам бергени бир тууганым же бир жакыным жок болгондуктан колум келбей оюнум жүрбөй калчу. Ошол себептен болсо керек, Кудайдан тиленген эң башкы тилектеримдин бири балдарым батыраак чоңоюп, мага улакта жардам беришсе жана улакты биргеликте тартсак деп көп Кудайдан тилечүмүн. Кийинчерээк менин жашым өткөндө балам Жаныш улакты жакшы тарта баштады. Бирок ал да ошол учурда инилери кичине болгондугуна улакта жардам берген кишиси болбой, өксүп калган күндөрү көп болду. Андан кийин Байыш деген балам улак тартып, Жаныш агасына шерик болуп, биргелешип жакшы ийгиликтерге жетишишти. Андан көп өтпөй Кыяз жана Баяман деген балдарым улак тартып, агаларына жардам берип, улак тартып келе жатышат. Ал эми кенже балам Манас агаларынын оюнун көрүп, абдан кызыгып, ал да улак тартып кетти деп эскерген. Манас Ниязовдун бул деңгээлге жетишине үй бүлөсүнүн абдан чоң салымы бар экендигин улакчы Манас Ниязов өзү көп жолу айткан. Ошондой эле ал өзүнүн агаларын абдан күчтүү балбан, жоон билек улакчы жана ошол эле убакта адамдык сапаты эң жогору адамдар экендиктерин жана алардын ар бири улакчыга акыл айтып, туура тарбия берип, туура жолго баштаган устаттары экенин айткан. Манас Ниязовдун алгачкы жетишкендиктери өзүнүн айылынан аламан улак тартуу менен башталып, 2011-жылы Манас карьерасын ошол кездеги атактуу командалардын бири болгон Кожомкул Рассвет командасында баштаган. Манасты Кожомкул Рассвет командасында ошол кезде дал ушул командада оюн көргөзүп жүргөн агалары Байыш жана Кыяздын сунушу менен келип, Амадар аттуу аргымак менен оюн көрсөтө баштайт. Улакчынын айтымында бул окуя мындай болгон: Агаларым Байыш жана Кыяз ошол учурда Кожомкул Рассвет командасында оюн көргөзчү. Мен да аларга окшоп ушул командада ойногум келип жүрчү. Ошентип бир күнү алар мени Кожомкул Рассвет командасынын жетекчиси менен тааныштырды. Ошол учурда улак тартам деп келген мага окшогон балдар көп болчу. Ошондуктан ал менин оюнумду көрүп, андан кийин гана командага аларын билдирди. Ошентип машыгуу жана сыноо оюнунун күнү белгиленип,
мени Амадор деген атка олтургузуп, ушул атты башкарып ойноп кетсең командага киресиң деп айтышкан. Сыноо оюну башталганга бир аз убакыт калганда агаларым келип, "Мана сенин Манас болуп, көк бөрү дүйнөсүндө мындан ары таанылып өсүшүнө ушул күн маанилүү. Андыктан жакшы ойно" деп өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып, мага дем күч, ак батасын беришип, оюнга чыгарышкан эле. Кудайым буйруп, оюнум жакшы жүрүп, командага алындым дейт Улакчы. Кожомкул Рассвет командасында 3 жыл чабуулчу жана коргоочу милдетин аткарып, оюн көргөзүп жүрдү. Бул жыл аралыгында Казакстанда өткөн 2012 жылдагы эл аралык мелдештик командасы менен бирге мыкты оюн көрсөтүп, күмүш медальга ээ болгон. 2014 жылы белгисиз себептерден улам Кожомкул Рассвет командасы тарап кеткен. Мындан улам Ош облусунун атынан түзүлгөн жаңы Достук деген командада Амадор аргымагы менен оюн көргөзүп баштаган. 10-чу катар саны менен оюн көрсөткөн бул жаш жана абдан шамдагай оюнчу тез эле көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн сүймөнчүлүгүнө айланып, Достук командасынын оюнун жүргүзө турган алдыңкы улакчыга айланган. $10,000 сатылып алынган Бойка аттуу аргымак менен 2015 жылдан бери ойноп келет. Ал эми 2020 жылы Ош шаарынын Алаток командасына өткөн учурда Шторм аттуу аргымак менен оюн көрсөтүп келет. 2018 жылы декабрда 20 жаштагы Назира деген кыз менен баш кошкон. Алдыда дагы Манас тууралуу кызыктуу фактыларды айтабыз. Бою 183 см, салмагы 85 кг, жылдызы Букачар. Манас деген атты апасы койгон. Армияда кызмат кылган. 2019 жылдын 19 январында анын формасы аукциондо 80.000 сомго сатылып, акча 2018 жылдын май айында Чүй облусунун чемпионатында аттан жығылган көкбөрү балбаны Дастан Жакеевдин дарылануусуна берилген. Норус улуу жеңиш жана президенттин кубогу мелдештеринде мыкты оюнчу аталган. Мындан тышкары 2 жолу көчмөндөр оюндарында мыкты чабуулчу деп табылган. Урматтуу көрөрмандар, эгер видео жакса лайк басып, башка адамдар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Чоң рахмат.